Кәлимә тәййибә 14. Ибн Шимаса Махри рахматуллаху алейхиден риваят. Амр бин Ас радиаллаху анху өлім төшігінде жатқан мезгілде біз анын жанында елек. Ал жүзін дубал тарапқа бұру алып, қилаға чейін ыйлады. Анын ұлы: «О атаке, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сізге сүйінші хабарларды айтқан емес беле? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сізге сүйінші хабарларды айтқан емес беле? Башкача айтканда, сизге зор сүйүнүчтүү кабарларды айткан эле го, деп айтып жатты. Амр радиаллаху анху анын сөзүн угуп, бери бурулуп, акыретке эң чоң даярдыгыбыз Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү, деди да. Мен башымдан 3 доорду өткөрдүм. Анын алгачкысы, ал аралыкта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мендей жаман көргөн киши болбосо керек эле. Колума түшүп эле калса, өлтүрөм деген кара санатай оюм бар болчу. Жашоомдогу эң жаман доор ошол болуп саналат. Кудай сактасын. Эгер ошол абалда өлгөнүмдө тозокко сөзсүз түшмөкмүн. Ал доордон кийин Аллах Таала жүрөгүмө исламды салды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, колуңузду бериңиз, келишим түзөйүн дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун мага сунду эле, мен колумду артка тарттым. Ал: «Сага эмне болду?» деди. Мен шарт коеюн дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Кандай шарт?» деди. «Күнөөмдүн кечирилүүсүн» дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Ислам дини адамдын мурдагы күнөөлөрүн эсепке албаарын, жокко чыгараарын, адамдын мурдагы күнөөлөрүн, көчүү, хижрат кылуу, адамдын мурдагы күнөөлөрүн эсепке албаарын, жокко чыгараарын, ажылык сапары адамдын мурдагы күнөөлөрүн жууп салаарын эмне билбейсиңби?» деди. Мына ошол доор Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мендей катуу эч ким сүйбөгөн доор. Аны мендей бийик, улуу эч ким тутпаган доор. Мен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуулугунан ага тике карай алчу эмесмин. Эгер менден бирөө жарым Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келбети жөнүндө сураса, сүрөттөп айтып бере албайт элем. Себеби мен аны толук карай алган эмесмин. Мына ошол мезгилде, ошол абалда өлгөнүмдө бейиштик болуп калаарыма үмүтүм бар эле. Ал доордон кийин бир нече иштерге башчылык, жетекчилик кылдык. Бирок ал иштер туурасында кыяматта кандай кабар айтылаарын билбейм. Бул жашоомдун 3-чү доору. Мен өлсөм, жаназама өкүрүп, жулунуп кошок ыйлаган аял же от болбосун. Мени жерге узатканыңарда мүрзөмө топуракты жакшы салгыла. Андан кийин мүрзөмдүн жанында төө союлуп, эти таратылган мезгилче токтой тургула. Силердин турганыңар менин жүрөгүмдү тынчтандырсын. Роббимдин периштелеринин суроосуна кандай жооп кайтарарымды мен көрөйүн. Ибн Шимаса Махри рахматуллаху алейхиден риваят. Амр бин Ас радиаллаху анху өлім төшөгүндө жаткан мезгилде биз анын жанында элек. Ал жүзүн дубал тарапка буруу алып, кыйлага чейин ыйлады. Анын уулу: «О атаке, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сизге сүйүнчү кабарларды айткан эмес беле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сизге сүйүнчү кабарларды айткан эмес беле? Башкача айтканда, сизге зор сүйүнүчтүү кабарларды айткан эле го», деп айтып жатты. Амр радиаллаху анху анын сөзүн угуп, бери бурулуп, акыретке эң чоң даярдыгыбыз Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүү, деди да. Мен башымдан 3 доорду өткөрдүм. Анын алгачкысы, ал аралыкта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мендей жаман көргөн киши болбосо керек эле. Колума түшүп эле калса, өлтүрөм деген кара санатай оюм бар болчу. Жашоомдогу эң жаман доор ошол болуп саналат. Кудай сактасын. Эгер ошол абалда өлгөнүмдө тозокко сөзсүз түшмөкмүн. Ал доордон кийин Аллах Таала жүрөгүмө исламды салды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, колуңузду бериңиз, келишим түзөйүн дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун мага сунду эле, мен колумду артка тарттым. Ал: «Сага эмне болду?» деди. Мен шарт коеюн дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Кандай шарт?» деди. «Күнөөмдүн кечирилүүсүн» дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам:
Ислам дини адамдын мурдагы күнөөлөрүн эсепке албаарын, жокко чыгараарын, адамдын мурдагы күнөөлөрүн көчүү, хижрат кылуу, адамдын мурдагы күнөөлөрүн эсепке албаарын, жокко чыгараарын, ажылык сапары адамдын мурдагы күнөөлөрүн жууп салаарын эмне билбейсиңби? Деди. Мына ошол доор пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мендей катуу эч ким сүйбөгөн доор. Аны мендей бийик, улуу эч ким тутпаган доор. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуулугунан ага тике карай алчу эмесмин. Эгер менден бирөө жарым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келбети жөнүндө сураса, сүрөттөп айтып бере албайт элем. Себеби мен аны толук карай алган эмесмин. Мына ошол мезгилде, ошол абалда өлгөнүмдө бейиштик болуп калаарыма үмүтүм бар эле. Ал доордон кийин бир нече иштерге башчылык, жетекчилик кылдык. Бирок ал иштер туурасында кыяматта кандай кабар айтылаарын билбейм. Бул жашоомдун 3-чү доору. Мен өлсөм, жаназама өкүрүп, жулунуп кошок ыйлаган аял же от болбосун. Мени жерге узатканыңарда мүрзөмө топуракты жакшы салгыла. Андан кийин мүрзөмдүн жанында төө союлуп, эти таратылган мезгилче токтой тургула. Силердин турганыңар менин жүрөгүмдү тынчтандырсын. Роббимдин периштелеринин суроосуна кандай жооп кайтарарымды мен көрөйүн. Муслим.